Кыргыз Республикасында дене тарбия жана спорт өнүктүрүү программасын ишке ашыруу максатында Жалал Абад шаардык мэриясынын жана шаардык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен шаарыбыздын спортчулары дүйнө өлкөлөрүндө өткөн спорттук мелдештерде ийгиликтерди жаратып, өлкөбүздүн желегин дүйнө элине таанытып келүүдө. Учурда Жалал Абад шаарында 2 стадион, 3 олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектеби, 2 балдар өспүрүмдөр спорт мектеби жана жогорку орто окуу жайлардын 18 спорттук залы, 26 спорт аянтчасы, 16 жеке менчик, 4 мамлекеттик кичи футбол аянтчасы, 3 заманбап спорт зал бар. Аталган спорттук залдар, аянтчалар толугу менен спорттун түрлөрүнө жараша иш-чараларды өткөрүүгө жана машыгуу талаптарына жооп берет. Жалал Абад шаарындагы 5 мамлекеттик спорт мектебинде спорттун 18 түрү боюнча 76 машыктыруучу 3000ге жакын жаш өспүрүмдөрдү спорт менен машыктырып келет. Алар тарбиялган спортчуларыбыз жыл сайын дүйнөлүк, азиялык жана эл аралык мелдештерде көптөгөн ийгиликтерди багындырып келүүдө. Атап айтканда, 2022 жылы Жалал Абад шаарынын спортчулары 84 республикалык, 37 эл аралык, 9 азиялык жана 4 дүйнөлүк мелдешке катышты. Жалпысынан шаарыбыздын спортчулары 187 байгелүү орунду камсыздап, 54 алтын, 62 күмүш, 71 коло медаль тагынышты. 2022 жылы ийгилик жараткан спортчуларды жана алардын машыктыруучуларын сыйлоо үчүн 42 адамга Жалал Абад шаарынын бюджетинен 2.071.875 сом акча каражаты бөлүндү. Ал эми спорт тармагын колдоо, спорттук иш-чараларды өткөрүү үчүн 2023 жылга Жалал Абад шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмүнө жергиликтүү бюджеттен 12.600.000 сом акча каражаты бөлүндү. Белгилей кетсек, спортчуларды колдоо максатында Кыргыз Петролиум компания нефтини кайра иштетүүчү заводу тарабынан 60 спортчуга жана 11 машыктыруучуга атайын спорттук парадка кийилүүчү кийимдер берилди. Ошондой эле Бренд Хаус курулуш компаниясы тарабынан шаарыбыздын 14 жаш курактагы футболчуларына акчалай жардам көрсөтүлдү. Жалал Абад шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан жаштарды сергек жашоого үндөө, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында жыл сайын жаштар арасында спорттук иш-чаралар, улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Мындан сырткары спорт аркылуу улуттар аралык биримдикти чыңдоо максатында жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо, алардын ден соолугун чыңдалышына салым кошуу максатында спорттук мелдештер уюштурулуп келет.